Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Мен Токтогул жалпы дарыгерлер практика борборунун жетекчиси болом. Атым Мергентаева Динара Мамиржановнамын. Соц тармактарга чыгып аткан видеолорду четке кагуу максатында сиздерге кайрылып жатам. Бизге ар кандай жалаадоолор жабылып, акча алмайынча бизди кабыл албай койду. 1 сааттан бери жүрөм, колясканы өзүм алып чыктым деген дооматтарды четке кагып, видео тасмалар менен сиздерге тастыктап берели. Бизде видео байкоонун бүт материалдары ушул видеолорду көрө аласыздар. 1-38 мүнөт өткөндө оорукананын алдына келип 12 жашар кыз жөнүндө маалымат издеп, хирургия бөлүмүнө барып калган. Бирок ал убакта эч кандай кайрылуу болгон эмес. Журналист Айым кызды издеп жана апасы машинада экенин айтканда, биздин кызматкерлер 5 мүнөткө жетпей бейтапка барган. Бейтапты ордунан көрүп жаткан учурда кызын сурап жатты. Кызым жок болсо түшпөйм деп жардамдан баш тартты. Байкасаңыздар, бул убакытта журналист Айым видео тасмага түшүү максатында каталканы сүйрөмүш болгон. Дарыгерлер бейтап менен сүйлөшүү жүргүзүп, жалпысынан 1-53 мүнөт өткөндө коляска менен ооруканага рентген кабинетине алып келишкен. Ушул эле учурда журналист Айым хирургия бөлүмүнө көтөрүлүп, жалаадоо жаап, жаңжал уюштуруп, башка врачтарга ызы-чуу салып, уролог дарыгерин провокацияга чакырган. Можакта бул Токтогул району. Машинада түшпөйм деп атасың. Машинада калып үйдө. Айнойга кирдик. Албай кой. Бир коляска берген жоктуң албай. Өлүп барасыңар деп туура сүйлөгөсүң. Машинадан түшпөйм деп атасың. Туура сүйлөгөсүң. Машинадан Он 14:05 бейтап палатага жеткирилип, толук кандуу жардам алып баштаган. Бул ызы-чуулардын баарын журналист Айым видео тасмаларга тартып оюн ойногон. Бейтап менен эч кандай кызыгуу жок эле сыртка чыгып жалган репортаж тарткан, каралоо максатында. Калкты бөлүп, элди дүрбөлөңгө салып, журналист Айымдын өзүнүн кыймыл-аракетинде бар экен. 15:04-тө тез жардам бригадасы 12 жашар кыздын жансыз денесин Токтогулдун ооруканасынын моргуна жеткирет. Судмедэксперт кыздын мерт кеткенин тастыктады. Менин номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сатарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине
барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин бабам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Биздин каналга чукул билдирүү келип түштү. Официалный билдирүү Токтогул жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору Мергентаева Динара Мамиржановадан. Журналист Күмүшай Аким кызынын ала бел ашуусунда Ош-Бишкек автожолу жол кырсыгынан жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүүдөн баш тартуу тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу биз бул кырдаалды түшүндүрүп, тартылган маалыматка тактык киргизүүнү зарыл деп эсептейбиз. 2025-жылдын 31-январында Ош-Бишкек автожолунун 236 чакырымында жол транспорт кырсыгы болду. Кагылышуудан кийин унаа дарыяга кулап кеткен. Күбөлөр жана куткаруучулар жабыркагандарды эвакуациялап, аларды Токтогул тарапка өтүп бара жаткан унаалар менен жөнөтө башташкан. Жабыркагандардын бири аффект абалындагы аял Токтогул ооруканасына жеткирилген. Бирок ал 12 жаштагы кызсыз унаадан чыгуудан баш тарткан. Кыз да оорукананы көздөй өтүп бара жаткан унаа менен жөнөтүлгөн. Тилекке каршы кыз медициналык жардам алууга жетишпей, жолдо каза болгон. Трассаны жакшы билген подстанциянын фельдшери кырсык болгон жерде жабыркагандарды таппай, издөө иштерине киришкен. Ал өтүп бара жаткан унаалар адаттагыдай жерлерде токтоп калышы мүмкүн деп болжогон. Кыз Чычкан капчыгайындагы Золотой Улей жол боюндагы кафесинен табылган. Анын сөөгү тез жардам унаасынын коштоосуна моргко жеткирилген. Жол кырсыгынан жабыркагандардын баарына жаракаттардын ооругуна жараша өз убагында медициналык жардам көрсөтүлдү. Тилекке каршы тартылган маалыматта медициналык кызматкерлердин аракеттери тууралуу туура эмес түшүнүк жараткан бурмалоолор орун алган. Биз Токтогул жалпы дарыгерлик практикалык борборунун кызматкерлери өз милдеттерин толук көлөмдө жана мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде аткарганын баса белгилейбиз. Токтогул жалпы дарыгерлик практикалык борборунун жамааты каза болгон кыздын жакындарына жана туугандарына чын жүрөктөн көңүл айтабыз. Урматтоо менен ТМ Мергентаева, Токтогул жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору. Кудукта табылган аялды өлтүрүүгө шектелип, анын жолдошу кармалды. Бишкектеги Төш булак айылындагы кудуктан колдору байланган абалда аялдын сөөгү табылган. Шектүү болуп, анын жолдошу кармалды. 39 жаштагы маркум 28 январь күнү Мончого кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан. Анын сөөгү 3 күндөн кийин аталган айылдагы мектеп-интернатынын короосундагы кудуктан колдору байланган абалда табылган. Милициядан кылмышка шектелип 40 жаштагы киши кармалганы маалымдалды. Ой, эже токтоп коюңуз эми азыр. Саламатсызбы? Токтоп коюңуз эже. Салам алейкум эке. Старший инспектор Мамбетов. Документтер берип коюңуз эже. Ой, байка, ой! Ой, байка!